Манас университетинде жылдын эң чоң салтанаттуу иш-чарасы өткөрүлдү. Ал бүтүрүүчүлөр аземи. Окуу жайды аяктаган 935 бүтүрүүчү кесип жана турмуш жолуна багыт алууда. Башкаруу факультетинин бүтүрүүчүлөрүн чакырабыз. Ачык асман алдында өткөрүлгөн бул майрамга бүтүндөй университет жетекчилиги, мугалимдер, студенттери жана алардын үй бүлөлөрү чогулушкан. Мындан сырткары кечеге Тышкы иштер министрлигинен, Жогорку кеңештен коноктор чакырылган. Ошондой эле Түркиянын Кыргызстандагы элчиси да катышты. Университет ректору Алпаслан Жейлан өз сөзүндө Манас үй бүлөсү деп кайрылып, бүтүрүүчүлөргө окуган тармактарында адис болушун, аны менен гана чектелбей, жаңы горизонтторду издеп, билимдери менен алга жылуусун каалады. Sevgili gençler, biliyorsunuz biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Бүтүрүүчүлөр бул окуу жайдагы жалпы мамилелердин жакындыгын белгилешип, мугалимдердин мээримдүүлүгүн, студенттердин бири-бирине карата болгон достук мамилелерин айтышат. Бул университетте 4 жыл негизги кесиптик билим алдык жана ага чейин 1 жыл деген түрк тилин үйрөндүк. Бул жылда биз деген көптөгөн жаңы билимдерди алдык, сапаттуу билим алдык деп айта алам. Жана бүгүн ушундай бүтүрүү кечеси болгонуна бир аз толкунданып атам, сүйүнүп жатам, анан кайгырып да жатам. Анткени бул жерде биз өз ичинде үй бүлө болуп калганбыз, баардык студенттер болуп, баардык мугалимдер менен дагы мамилелер абдан жакшы болуп, анан ошого бир аз кайгыруу сезимдер көбүрөөк болуп атат деп ойлойм. Манас университетине 2 айдын заманында Манас университетине алгач келген мезгилдерде көп окуп жүрдүм. Бул университетти бүтүрүп жатып мен кийинки кадамдарымды туура таштаганга, окуп изилдеген эмгектерди туура жерде тапканды үйрөндүм. Аяктап жатабыз, дагы өзгөчө бир башкача нерселерди ойлонуп жатам. Окуганды улантам. Манас университети ачылганынан 26 жылдан бери окутуучу болуп эмгектенген Мухиттин Күмүш быйыл 22-чи бүтүрүүчүлөрүн узатып жаткандыгын айтып, университеттин билим берүү өзгөчөлүгүнө токтолду. Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү 4 тилде билим алышат. Ошондуктан кыргыз тил, түрк тил, орус тил жана англис тилдеринен толук менен билим диплом алышат. Бул тилдерден башка немис тили, араб тили, француз тили, кытай тили дагы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөрү болгондуктан кээ бир студенттердин билген тили 5-6дан ашат. Бул жаштар бүтүрүүчүлөр келечекте түрк дүйнөсүнүн жана Кыргызстандын бүткүл дүйнө жүзүндө эң жакшы орундарда, эң жакшы жерлерде жумуш табат деп ойлойбуз. Бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери балдарынын ушул окуу жайда окуп калганына сыймыктанышып, билим сапатынын мыктылыгын белгилешет. Кечеге катышканыма сыймыктанып, Zamanın ruhunu yakalayın. Бул университет ушу Şimdi pek çok insan biz geçmişteyken böyledi diye söze başlar. Ama biz geçmişte yaşamıyoruz. Günümüzde yaşayacağız. Geleceğe ışık tutacağız. Adaleti, merhameti, paylaşmayı, kardeşliği, Üç bugün ev olgun oturak. Gezekli 2022-2023 okul yılında üniversitetimizin en mutlu ikincisi derecesinde bütünleştirildi. Anıta bir cana seyahatlarda tapşırığı için Tışkı İşler Ministrliğinin orunbasarı Beyşeyeviç Aybek Moldagaziyev'di. Birinci prorektör ekonomika ilimlerinin kandidatı Baktıgül Kalambekova Ejeyeviz'di. Uşundaylı Türkmenistan elçisi Şalvat Meredov Mırza. Gögel hurmatım gögel, her gelen seni ögel. Бүтүрүүчүлөр кечеси концерттик программа менен уланды. Ага Түркиядан атайын белгилүү ырчы Ахмет Тузлу чакырылган. Ağlamazdım, akardım, çağlamazdım gül için. Кылара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан. Gelen seni ögel, uzun boy altın hicil, zincirim davan ögel.